Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы 2023 жыл аяктап, жыл жыйынтыктары чыгарыла баштады. Бүгүн 26 декабрь күнү Көк Бөрү Федерациясы жылдын мыктыларын аныктады. Кече 25 декабрда болсо топ спорт уюму дене тарбия жана спорт департаменти менен биргеликте спорт тармагынын мыктыларын аныктаган. Бул чыгарылышта кайсы улакчылар кандай сыйлыктарды алды айтып беребиз. 25 декабрь күнү топ спорттун версиясы боюнча мыкты улакчы сыйлыгы тапшырылды. Бул сыйлыкка 3 улакчы атсалышкан. Алар Манас Ниязов, Рустам Тыналиев жана Өмүрбек Эсен уулу. Жеңүүчүнүн атын грек-рим күрөш боюнча дүйнөнүн жана Азиянын 2 жолку чемпиону Жоламан Шашенбеков атады. 2023 касымы Өмүрбек Эсен. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Эми бүгүнкү сыйлыктар тууралуу айтсак, Көк Бөрү Федерациясы өзүнүн кеңсесинде чакан кече уюштуруп, мыктыларды аныктады. Акыркы жылдары ынтымакты башкарып келген Дастан Жумабеков мыкты жетекчи наамын алса, Таласбек Бегалиевке Көк Бөрү Федерациясынын ардактуу президенти деген сыйлыгы ыйгарылды. Жалал-Абад облусунун Көк Бөрү Федерациясы жылдын мыкты федерациясы болду. Чындыгында быйыл Жалал-Абад Федерациясы катуу иштеп, 9 май турнирин уюштуруп, ал эми жаштык командасы жогорку лигада оюн көрсөтүп жатат. 2023 жылдын ачылышы деген наам Дастан Русланов, Эшмурат Эшмуратов жана Байыш Акылбековго берилди. Дастан мырза намыс командасын, ал эми Байыш Мурас клубун, Эшмурат жаштыкты быйыл жакшы эле алдыга жылдырышты. Мыкты жаш оюнчу наамы Сарыөзөндүн жанып келе жаткан жылдызы Исхак Болотбек уулуна берилди. Мыкты жекеме-жекечи талашсыз түрдө Кубаныч Султан уулу. Быйыл ал оюндарда гана мыкты болбостон жекеме-жеке чемпионатында утту. Мыкты коргоочу наамы ынтымактын капитаны, машыктыруучусу Жоке Орозбаевга буйруду. Мыкты ат сыйлыгы талашсыз түрдө аватарга берилди. Көк Бөрү легендасы Манас Ниязов мыкты чабуулчу, ал эми Өмүрбек Эсен уулу жылдын мыкты улакчысы деген наамдын ээси болду. Билесиңер, өмүрүң узун болсун дегенде федерация президенти Рамис мырза келип коюңуз. Эсен уулу Өмүрбек Жылдын мыкты блогери деген сыйлыкты Көк Бөрү спорт YouTube каналын иштетип жаткан Асылбек агайыбыз татыктуу түрдө алды. Жылдын мыкты калысы деген наам Нургазы Руслан уулу алды. Ал эми Көк Бөрү мектебинде агай болуп жүргөн Белек Мукаевка өзгөчө мыкты агай деген наам берилди. Ынтымак командасы жылдын мыкты командасы болду. Быйыл ынтымак 4 турнирден 3-үн утуп, татыктуу түрдө бул сыйлыкты алды. Бул команданын саяпкери Эсенжол Кудайбергенов жылдын мыкты саяпкери аталды. Сыйлыктын жеңүүчүлөрүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Федерацияга ушундай аземди уюштуруп, спортчуларга дем күч берип жатканы үчүн рахмат айтабыз. Ал эми сиздер улакчыларды куттуктап, жакшы сөздөрдү жазып кетиңиздер.